Assalamu алейкум. Бүгүн өзүңүздөргө убада бергендей эле носогубкага арналган техниканы көргөзүп берем. Аны үчүн эки сөмөдү носогубка бар зонага коюп, ылдыйдан жогору жакты көздөй зигзаг абалында жибитип чыгабыз. Андан кийин чымчылоо техникасын жасайбыз. Ал дагы 3-4 жолдон жасалат. Андан соң ушул зонадагы блокторду сөмөбүз менен жибитип чыгабыз. Бул техникаларды жасоо менен сиз өзүңүздөгү көйгөйдөн арылууга жардам бересиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Өзүңүздөргө убада бергендей, бүгүн мен сиздерге үй шартында ишиктен кашык менен арылуунун жолун көрсөтүп бермекчимин. Аны үчүн бизге кашык керек болот. Кашыкты кагазга ороп, аны 15-20 минутага холодильникке салабыз. Муздак кашыкты алып туруп, көздүн зонасына коюп, 3 жолудан 10 жолуга чейин лимфалык агым менен массаж жасап чыгабыз. Андан кийин бет сөөктүн астынан, андан кийин ооздун кулакка чейин лимфалык агым менен, андан кийин жаактын астындагы ишиктерди чыгарабыз. Бетибиздин экинчи жагына деле ушундай абалда массаж жасайбыз. Бул массажды сиз күнүгө жасап туруу менен бетиңиздеги ишиктен оңой арылууга жардам бере аласыз. Ассаламу алейкум, урматтуу катталуучуларым. Көптөн бери сиздерге эки арналган массаждын техникасы менен бөлүшө элек болчумун. Бүгүн мен сиздерге ушул техниканы көргөзүп берем. Эгерде сизде бул жериңиз жаш баланын согунчугунда катуу болсо, же ар дайым тиштенип жүргөн болсоңуз, же тишиңизде брекет болсо, албетте бул массаждын техникасын жасаганды унутпаңыз. Аны үчүн биздин сөмөй сөөгүбүз керек болот. Солду көздөй тегеретип чыгабыз. Андан кийин оңду көздөй тегеретип чыгабыз. Андан кийин сөмөйдүн бармактары менен өйдөгөндөй иштеп чыгабыз. Андан кийин пальчиктерибиз менен тегеретип, бул жерлердеги напряженияны бошотуп алабыз. Кызарып кетти. Эгерде сиз бул массаждын техникасын ар дайым жасап турган болсоңуз, сөзсүз түрдө бат эле бул көйгөйүңүздөн арылышыңызга жардам бермекчи.